Талант мырза 3 жылдан бери кулпунай өстүрүп киреше таап келет. Өткөн жылы 30 соттук аянттан 2 тонна кулпунай алыптыр. Бул жылы да алгачкы түшүмүн жакшы баада сатып жатам дейт. Ушул тапта ал Италиядан келген Клери сортун өстүрүп жатыптыр. Кулпунайдын бул түрү көлөмдүү болуп, ташууга да ыңгайлуу келет. Башка жерге себилип атат, башка сорту жакшысын. Биз эксперимент кылып аябай көп түрлөрдү себип атабыз. Ошондуктан айдап атабыз, Кудай буйрса. Калпайтпайым, бир тергенде где-то 350 миңди чабат экен да. Быйыл Кудай шүгүр пункттар көбөйдү, алармандар көбөйдү. Анан алармандан көбөйгөн соң баасы да акырындан өстү. Быйыл жакшы башталды. 250 менен башталды, Кудай буйрса. Бир берген эле кулпунай жакшы болот экен да көлгөчү. Бир массаны берет, ошо менен тынчыйт, ошо моментте көлдүктөр сатып алат экен да. Бул жылы алармандардын саны көп дейт жер ээси. Ошол эле маалда баасы да жогору болуп, килограммы 250 сомдон 300 сомго чейин бааланууда. Түшүм ортомчусуз түз эле Россия Казакстанга экспорттолууда. Өткөрүү жагы быйыл алармандар өтө көп, талаага чейин келип алып атат негизи. Талаадан ошо спринтер менен 5 тоннага болсо дагы алып кетип атат да негизи. Холодильник коюп, холодильник менен ошоктон келип алып кетип атат. Биздики даам жагынан, транспортабельный жагынан, вкусовое качество жагынан бизде ошо бренд болгон себептен ошол. Анан дыйкандарда бизде сапатка иштеп атабыз. Эртеңки күндө биздин эшиктер жабылып калбасын, алармандар көп келсин деп кыштата окууларды жүргүзүп, окуп онлайн азыр ушул тапта да окуп атабыз. Көлдүн погодасы именно вот клубника керектүү погода жакшы. Салкын болот, салкын жерде клубника жакшы болот, чоң болот, даамдуу болот. Көлдүктөрдө быйыл билип калышты уже 2 жылдан бери. Быйыл көп, жакшы. Дыйкандарга жакшы эле жыл болуп атат. Биз түптүз өзүбүз ташыйбыз Россия, Казакстанга. Именно Кыргызстан клубникасына көнүп калышты, аларчы даамыначы качество жакшы барат. Ошон үчүн уже жакшы тартып атат, жакшы баалап алып атышат. Бул отборный болуп эсептелинет. Бул 290 бүгүнкү ценасы. Бул жакшы. Bundan майдарактар болот, средний, алар 260га чейин. Түшүмдүн молдугу эңириде дыйкандарды кубанса, теримдештеп тыйын таап жаткан жергиликтүүлөргө да пайдалуу болуп жатыптыр. Түштөн кийин келебиз, өзүбүздүн керектүү, өзүбүзгө керектүүлөрдү өзүбүз мектептен алып алабыз, ата-энебизге жардам кылып. Анан биякта саатына чакасына 50 сомдон төлөп беришет. Анан күнүнө 800 миң сомго чейин таап кетебиз. Жетөгүз району боюнча 60 гектардан ашуун аянтта кулпунай өстүрүлүүдө. Бүгүнкү күндө түшүмдүн 4 тоннадан ашыгы экспорттолгон. Айнура Достукбекова, Нурдин Урманбетов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.